практикалык конференциянын негизги максаты ошол улуу биздин акыныбыздын ошол эки доорду көргөн, мындайча айтканда ошол учурунда эле балдарды ата мекенди сүйүүгө, эмгекчилдикке, чынчылдыкка жана дагы башка бир тарбия маселелерине арналган ыр жыйнактары, ырлары ушул убакка чейин актуалдуу десек болот да. Анткени мынакей биздин бүгүнкү студенттер, эртеңки биздин келечек мугалимдерибиз сөзсүз ушул акыныбыздын ырларын өздөрүнүн сабагында колдонуп, азыркы биздин өсүп келе жаткан муунду дагы сөзсүз ушу баягы ата мекенди сүйүү болобу, патриоттук сезимдерин ойготууда болобу, тарбия маселелеринде жалпы эле ушул акындын ырлары менен дагы тарбияласак жаңылышпайбыз да эч качан. Ал эми бүгүнкү биздин ушул 140 жылдыгы белгиленип жаткан Калык Акиевдин мындайча айтканда келини, педагогика илимдеринин доктору профессор Магрифа Рахимовна биздин ушул университеттин сыймыктуу бүтүрүүчүбүз жана биздин ушул кесиптешибиз катары учурунда Калык Акиевдин кол жазмаларынан 3 томдукту өзү ушу чыгарып кеткен да. Ал эми калган кол жазмаларын ушу мамлекеттик архивге дагы тапшырууга жетишкен экен. Калык акын бир өзү театрды ойногон десек да болот да. Бүгүнкү күндө биздин акындарыбыз бир эле тарапталып кетип атпайбы? Төкмөлүгүн эле алат да. Ал эми мун жок, мында калыгда комузчулукта болгон, дастанчылыкта болгон, ырчылыкта болгон, мындай айтканда кодулдугу да болгон, кара сөз менен да айткан, ырлар менен дагы нөшөрдөй жадырган да. Бул мисалы ошо Виноградовдун, Затеевичтин изилдөөлөрүн карап көрсөңүздөр, кадимки Атай менен комуз жаштырып атат. Элестетсеңиз, Атай Огонбаев деген бул виртуоз да. Бул комузда, комуз чертилүү жагынан, комузду жанагындай күүлөр иштеп чыккан жагынан боюнча көп адам ага тең келе албайт да. Бирок ошол Атай менен жанагындай комуз күүлөрүн менен мелдешке чыккан да. Ошол учурда Ишмамбет деген ким? Ишмамбет деген Токтогул менен чогуу жүргөн. Токтогулдан кем калбаган чоң акын болгон. Ошол учурда Жеңи Жок менен дагы өзү айтышып, Жеңи Жоктун дагы мындагей сабагын алып калган адам болгон да. Бул жаатынан алганда мына ушулардын сабакта ошолордун мектебинен өтүп, Ниязалыдан да комуз үйрөнүп өтүп, анан кийин өзүнө дагы кийинки өзүнө татыктуу окумучуларды, ошол эле Сарыкунанды, ошол эле тиги Осмонкул Бөлөбалаевдарды дагы чыгарган залкар болгон да. Ошондуктан мындай адамдардын биздин коомубузда, билим берүү тармагында булардын орду эбегейсиз, өтө чоң. Булардын ар бир артында калып калган мурастарын кайталап окуу эле эмес, ошону түшүнүп окуп, кийинки муунга жеткирүүдө булардын иштери өтө маанилүү деп билем да. Эми Калык Акиев жөнүндө сөз кылып жатканда, деги эле элдик оозеки чыгармачылыктын өкүлдөрүнүн баарына көз чаптыруу керек экендигин баса белгилеп айткым келет да. Кайсы жанрда болбосун, айтуучулук болобу, төкмакындык болобу, ушул элдик оозеки чыгармачылыкты алып жүргөн инсандардын дагы, ал эми андан сырткары ошол жаралган чыгармалардын да негизинде илимий конференциялар жүрүп турса жакшы болот. Себеби бул өнөр, бул касиет бизден деген алыстап баратат. Биз азыр деген илгери жаралган жазма эмес, элдик оозеки маданияттан чыгып, жазма маданиятка келдик. Ошо жазма маданиятта жүрүп, тиги оозеки маданияттан азыр айрылган отурабыз. Ошолорду алып жүргөн, Кудайга шүгүр, азыр да бар бизде оозеки маданият. Ошонун алып жүрүүчүлөр бар. Ошонун менен чыгарма жараткандар бар. Мына ошонубузду биз деген астейде багып, бапестеп алышыбыз керек. Мына ошонун бир үлгүсү, ошонун бир мисалы ушул Калык Акиевдин чыгармачылыгы боюнча конференциянын өтүшү. Алымкул болобу, Осмонкул болобу, Токтогул болобу, Найманбай болобу, Балык Ооз болобу, деги эле бардык элдик оозеки чыгармачылыктын алып жүрүүчүлөрү боюнча биз кеп козгошубуз керек. Себеби бул табылгыс нерсе.
таптакыр мурда кийин билинбеген жаңы маалыматтар айтылды. Мисалы 32-жылдын 3-сентябрындагы 50-буйрук менен катталган бир окуя өз учуру үчүн эч кандай мааниге ээ болбосо да бүгүн бизди абдан таң калтырган тарыхый факт. Ушул буйрукта көрсөтүлгөн күндөн баштап Кыргыздын улуу акыны Калгакиев радионун кыргызча ырчы кызматына 250 сом айлык менен кызматка кабыл алынсын деген буйрук чыккандагы Калгакиев ошондо айрым учурларда эртең мененки 8ден кечки түнкү 12ге чейинки кеткен эфирлерди жалгыз өзү толтурган учурлар болчу экен да. Бир учурда төгүп ырдайт, бир топко чейин ортодо кичине тыныбуудан кийин дастан айтат, анан бир топко чейин комуз күйлөрүн чертет, андан кийин элдик ырларды аткарат. Көпчүлүк учурларында импровизация, анан кызык жери бир күнкү берүү, экинчи күнкү берүүгө окшошкон эмес да. Ушунун өзү эле Калгакиевдин кандай орошон талант, залкар талант экендигин көрсөтүп турат да.